Саламатсыңарбы балдар? Бүгін біз қырғыз тіл сабағын баштайбыз. Анда эмесе бири-бирибизге жагымдуу маанай жаратып алалы. Кана эмесе балдар, чогуу окуйбуз. Мен тартиптүүмүн. Мен аракетчилмин. А мен жакшы окуймун. Азаматсыңар балдар. Ар дайым тартиптүү, аракетчил, жакшы окуган балдардан болгула. Балдар, алтын эрежени дагы бир эске салып коелу. Сабакты көңүл коюп угабыз. Бири-бирибизди сыйлайбыз. Мугалимдин сөзүн угуп, жоопкерчиликтүү болобуз. Балдар, азыр мээге чабуул жасайбыз. Силерге азыр мен сүрөт көрсөтөм. Балдар, бул сүрөттө кимди көрүп турасыңар? А мен жакшы баланы көрүп турам. Ал эми бул сүрөттөн кимдерди көрүп турабыз? Жаман балдар го, Балдар, жакшы бала болуш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Туура айтасыңар. Жакшы бала жакшы окуйт, тартиптүү болуп жүрөт, боорукер, мээримдүү, китепти эч качан кордобойт. Ал эми жаман бала жаман окуйт, тартипсиз, ташбоор, мээримсиз болот, китепти кордойт, жыртат. Балдар, силерде ар дайым жакшы балдардан болгула. Китепти кордобой, жыртпай, туура пайдаланганды үйрөнгүлө. Китеп жөнүндө сүйлөшүп жаткандыгыбыздын себеби бүгүнкү жаңы темабыз китепканада. Анда бүгүнкү сабактын максаты менен таанышып өтөлү. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Окуучулар китепкана боюнча маалымат алышат. Китепти айрыбай, таза, бактап колдонуу керек экендигин билишет. Өнүктүрүүчүлүк. Тема аркылуу кыялдануусу, кабыл алуусу, эске сактоосу, кыргыз тилине болгон кызыгуусу калыптанат жана кыргызча сүйлөө кеби өсөт. Тарбия берүүчүлүк. Окуучулар ынтымактуулукка, сабырдуулукка, китептерди таза жана тыкан кармоого тарбияланышат. Балдар, китепкана эмне экенин билесиңерби? Китепкана бул китептер, кол жазмалар, журналдар сакталчу жер. Китеп билим булагы, билим өмүр чырагы демекчи. Ал китептерди окуп, өзүбүзгө абдан көп маалыматтарды алып, билимибизди арттырабыз. Балдар, чарчабадыңарбы? Келгиле анда, баарыбыз ордубуздан туруп, чарчообузду жазып алалы. В небе звездочки отправились спать. Слушай, солнышко, пора нам вставать. Серых туч сегодня, кажется, нет. Будет чистым твой румяный рассвет. Улыбнулись нам с тобою цветы. Им понравились с утра я и ты. Нам вдвоем на свете радостней жить. Слушай, солнышко, давай-ка дружить. Пой, пой над землей вместе со мной. Шар, шар золотой, яркий такой, чтоб на земле стало светлей и еще веселей. Азаматсыңар балдар. Чарчооңор жазылган болсо, китепканадан керектүү китеп алууда кантип баарлашуу керек экендигин үйрөнөбүз. Саламатсызбы, эжей? Саламатчылык. Сизден алган китебимди окуп чыгып, кайра алып келдим. Азаматсың. Бул китеп аябай кызыктуу экен. Эжеке, мындан да кызыктуу китептериңиз барбы?
Албетте, бул китеп мага аябай жагат. Сен да окуп көр. Рахмат, эже. Кийинки жумада китепти кайтарамын. Макул оğlum, акылыңа акыл кошулсун. Мына балдар, китепканадан китеп алууда кантип баарлашуу керек экендигин дагы үйрөнүп алдык. Анда балдар, китептен 58-беттеги экинчи көнүгүүгө карайбыз. Бул жерде эки сүйлөм берилген, кээ бир сөздөрү түшүп калыптыр. Аларды толуктап жазгыла. Андан соң 59-беттеги китеп жөнүндөгү ырды биргеликте көркөм окуйбуз. Китепти сен булгаба, барактарын айрыба, таза койгун текчеге, китепти сүй, урматта. Балдар, бул ырды жаттап, айтып бересиңер. Эми балдар, үй тапшырманы жазып алабыз. Кыргыз тили иш дептериңердеги 136-бетти ачып, биринчи көнүгүүнү көчүрүп жазгыла. Номер 2 жазуу дептериңерден я жана ю тыбыштарын жазып келгиле. Сабагыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сак саламатта калгыла.